аны Жылы Заманбеков ал туура жанагыдай экономикалык кылмыштуулукка баргандардын өзүнчө шотун ачып. 2 шот ачылгантат. Мисалы үчүн кээ бир сиздердин коллегалардан сунуш берип атат. Өз каалоосу менен ушул мамлекетке жардам беребиз дегендер да бар. Ошого өзүнчө шот ачып берсеңер деп, аны биз ачып атабыз. Экинчиси жанагы коррупциялык механизмдер менен өндүргөн. Ал жерде мүлкү болушу мүмкүн, каражаты болушу мүмкүн. Ага да азыр мына бизде макулдашууда жүрөт. Каржы министринин астында шот ачабыз, ошого топтойбуз. Өкмөт айтып атпайбы, мен эсеп ачам дагы кыргыздар топтоп карызды төлөйт. Айланайын, аман болгур. Эс барбы, мындай бир ой жүгүртүү барбы мындай? Кайдан түштү ал? Кыргыз белчесинен кредитке батып, балдарын, кыздарын окталбай атса, анан сенин карызыңды төлөйбү? Кыргыздын бүгүн желкесинен езип олтурган кредит деген маселе бар. Кредит албаган үй бүлө дээрлик жок эсе. Мына силерди окутам деп ата-энеңер кредит алды. Эртең күйөөгө берем деп кредит алат. Үйлөнтөм деп кредит алат. Там алып берем деп кредит алат. Ипотека алат, там куруп атабыз деп. Анан ушу бул өтө акылсыздык маселе бул. Өтө акылсыздык маселе. Кандай дейсиздер? Ушул жерден иштеп акча таба албастан сыртта тишинин кирин соруп, кордук көрүп сыртта жүрөт да кыргыздар, анан кыргыз өкмөтүнүн алган, жеп ичкен, чоңдордун кан сарайларын салган, миллиардер болгон, доллар бою миллионер болгон азаматтар үчүн ошолордун карызын төлөйбү? Не деген акыл бул? Не деген ой? Эгерде ошондой оюң, пикириң болгон болсо, Кыргызстандагы 100 ууруну топто, Эки жашта. Эмне кылды? 5 күндүн ичинде 50 миллиард доллар топтоп койду. Кимден? Уурлардан. Окудуңарбы? 50 миллиард долларды ордуна коюп койду. 5 күндүн ичинде. Кандай дейсиңер? Мана күйгөн, баягы камера үчүн иштебеген, камера үчүн намаз окубаган, камера үчүн соопчулук кылбаган, жетекчинин кыла турган иши ушул. Кабинеттен чыкпай эле жасай турганын жасап коет. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев не деди кече чыгып? Соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казынасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Gününe 1,5 milyon dollardan düşüp atат мамлекеттик казынага dedi. Gününe дагы түшөт dedi. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт dedi теледе. Мына ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт. Анан